Мен Кыргыз Ата айылынын тургуну Ташматова Наргүл. Урматтуу президент, биз ипотекага үй алып 2023-жылы 430 миңден 1,5 миң адам акчабызды төгүп, анан үйүбүз дагы берилбей жатат. Мамлекеттик немени дагы төккөнбүз, 8%-тик неменичи. Кайсы бир немелердин немеси менен Каныбек уулу неме кармалып камакка туруп калып атат дагы, же үйүбүз жок, же акчабыз жок. 3 жылдан бери сүрүп жүрөбүз. Ипотека барбы бизде? Каякта ипотеканын немеси башчысы? Сиз айтыңызчы, каяктан ипотекага акча төгүп коюп ала албай атасыз? Андай мүмкүн да эмес, жок кандай бизде. Деген. Я. Ашар компаниясынан алганбыз. Ал ипотека эмес ал. Биздин акчаларыбызды жеке компания ал, ипотека эмес. Ипотека, гос ипотека акча төктүрүп коюп үй бербейт. Биринчи үйдү берип, анан ай сайын акча төктүрө баштайт. Андай жок. Значит, силердики бай аферист фирмалардын бири экен да. Туурабы? Нурдан мырза, кайсыл эме билгечи, тактачы? Жеке компания, ипотека. Ашар компаниясы дегенби? Бул жанагы финансовый пирамида сыяктуу болуп, компаниялар чыкпадыбы, үй беребиз деп алдамчылар. Ошолордун бири. Давайте неме кылгыла, бул эжени кабыл алып, бардык данныйларын тактагыла, диге МВД менен, УВД менен чогуу биргеликте. Кайсы компания экен? Бардык эмени ордуна келтирип бергиле акчаларын. Ким канча акча берген, кайра берип тур. Анан балким кайра ошол жерди мамлекеттик ипотекалык компанияга алып өзүбүз салып, анан бүтүрүп беришибиз мүмкүн. А канча акча алган болсо, канча кишиден болсо, билесиңер, мындай тажрыйбабыз бар. Далайды ордуна коюп бердик. Давайте бардыгын ошону билгиле. Канча киши бар ал жерде диге үй сатып алган? Силер бардыгы жалпылап 3-чү 1,5 миңден ашык адам акча төккөнбүз. Кабыл алдык. Эчтеке салына элек, а? Вот видите, мынакей, жанагы аферистер да.